Ассаламу алейкум, жамаат. Кечки мал саат 6 болуп кетти. 7 болуп тур, ровно 7, 8-ай, 8 число. Деп. Неге кечке чейин тартпадың деген вопрос менен болгон. Вопрос жаралган болсо, кечке чейин тартылап турган темадан болгон жок. Себеп дегенде кече айтылган саат 10го деп. 10го келип ошол бойдон кечке күттүк. Эч кандай движение болгон жок. Эме болгон жок да, ошого кечке күтүп калып, анан азыр мынакей саат 5:30дарда жанагы эмелерди алып жазып, анан машинаны алган разрешениени берди. А бирок төлөнө турган протоколдор полный эртең келесиң. Себептен касса жабылып калды да. Ошого бүгүн азыр эми машинаны алганы, эмеден чыгарганы, штраф стоянкадан чыгарганы келген соң. Азыр машинанын ичине отуруп, машинаны жүргүзүп, авария башталган күндөн азыркы күнгө чейин эмне болгонун полный айтып берем. Август күнү бир 11:50 өткөндө, по-моему, заказ түшөт. Пассажир 4 пассажир болот. Ал пассажир менен точка Б-га кетип атканда, могу Горький Элебаева пересечениясында, получается, мен Горькийде кетип аткам. Тергүүчүнүн кабинетинде могундай анкета. Мен кетип аткан кезде уже светофор дың деген, мен светофор жеткенде кызыл болсам, мен анан кийин азырып кеттим дальше. Дальше кеткенде, получается, бияктан уже скорый чыгат, биринчи ряддан. Экинчи рядында ошо мотоцикл болот, ал мотоцикл скорыйды көрбөй калып, газды берет. Кандай адамдардын баардыгы скорыйдын биягындагы нерсени көрбөйчү, ал правда прямо кетет да. Анан астан чыгам, ал дөңгөлөгүн мондай кетип аткан, карый дөңгөлөгү мондай болуп кетет, кылганда эмеси рулю эшикке кирет бияка, задний эшикке киргенден кичине тартылгандан кийин айым алат, анан кийин могу эме машинанын темири айрылып кетет. İçindeki 4 пассажир Кудайга шүгүр эч ким менен эчтеке болгон жок. Азыр мен конкретно азыр ушул нерсени ойлонуп, неужели да мындай болду ДТП, но Кудайга шүгүр дедим да, себептен ал жакта ар кандай окуяларды угуп, ар кандай историяларды угуп, бир аз андай жазбай коюп турган ошо видео не то болуп кезип. Анан получается ошондо авария болду, пассажирлер башка такси отуруп кетти. ГАИге страховойго паркка чалып, бүттөн түшүндүрүп, чок чумук кандай болду айтып, анан ГАИ келди, ГАИ келип туруп оформление кылды, эмеге биринчи штрафтан калтырды, анан кийин наркологияга барды, наркологиядан уже протоколдор түзүп, короче, эртең эмеге келесиңер, Горгайга, жактан ушу жүйүп ближний көрсөтүп, аварийкалар жандырып. Эртеси күнү анан кийин келдик, эртеси күнү келгенден кийин эмени штраф стоянка турат, заявление толтураткан түшүнүк каттар жазып, уже ошол эле күнү машина алып кетип турган болчу байки. Ошентип келген экөөбүздүн. А көрсө бул ага чейин, то есть кече ошо авария болгон күнүн кечинде эмеге скорыйга чалат, баш ооруп калчу. Машинасына баш ооруп, скорый келет, анан ДТП все деп туруп, катуу турган ушулар. Ошол эмени биздин түштө толтурган протоколду, получается, 4-нчы этажга тергөөчүгө жөнөтүп коюшкан. Ал тергөөчү именно жанагындай бияктан бир уже кол алдым, кебапты алган элем, кебапты албай эле койгон. Административный эмес, типа, получается, происшествие уголовныйга жакын же там судимость өтүп кетип турган жумуштарды карай турган экен. ДТП болду деп түшүнгөндөн кийин. Чынар албай койгула, бирокчу себептен жай пияз. Анан ага чыксак, эртең келгиле, эртең саат 9да келгиле, ушака келесиңер деп. Эртеси күнү бардык. Эртеси күнү барып, азыр заман время ушундай болуп атат. Анан кой кайра барайын, эртесин барып, получается, Горгайда обед эле бүтүп калса керек. Эртесин получается кече да, кече барып ошондо кирип чыгып жана экспертиза заявление толтуруп, анан кийин экспертиза деди, короче. Ал экспертиза ошол жактан эме частный бар экен, государственный, частный, получается, жакшы бир ой план бар. Ошо сразу эле кылып берет экен. 2 күн максимум там очередь карап. Жакшылап сүйлөшсөң ошол эле күн кылып берет экен. А государственный бир айга созулат экен. Анан кийин чалып калды. Келип, то есть эме дозвон таштап калды. Бияктан уже сүрөттөрдү тартып, ал өзү мотоциклдун тартты, то есть эме сразу эле кирдим. Эксперт. Кирсем эле ал жакта сүрөттөрдү дайындап, короче, колго карматты. Бул деген нерсе типа кандай болду, ким кандай сүзүлдү, кандай болду деген вопрос экен да, көрсө ошол вопроска ответ бере турган адамдар экен. Анан кийин ал жактан чыгып туруп, кайра ал жака бардык. Баргандан кийин саат 4кө, короче, жок, эме саат 4кө даярдап берем, жанагы эксперт эме деп айтты да, заключениясын. Жага түшө деп туруп, анан ал жака барып күтүп, анан алды, кылды, берди. Мен аны көтөрүп алып туруп, эмеге жана следовательге чыктып, айтып, ушундай болду, мынакей даярдап келдик десем, мага жакшы, молодцы, эртерээк жакшы кымылдапсыңар деп мактап койду. Анан, о, жакшы бүгүн алып чыгып кеткен машинаны ойлосом,
жок ошол бойдон эртең келесиң деди. Ал эртең саат 10га келесиң, короче, келгенден кийин мен бияктан эмеге берем деди. Канцелярияга берем. Канцелярия получается ал жактан алып туруп башчысына апарып кеткен, башчысы кол кое туруп анын райондорго бөлөт экен. Эртеси 10га келдик. 10га келгенден кийин мен азыр жумуштарым көп, кылып атам деп айтты. Эме анан кийин саат 2де, короче, эмени берди. Канцелярияга жөнөттүр саат 2де. А 2де канцелярияга барсак, саат 4тө алып кетет деди эмесинде, кагаздарды. Анан кийин саат 4тө алып кетиптир. 4тө алып кетип, ал түшүп, ал жакта получается кадр жетишпей атабы эмне, бир эме майор 2-3 адам жумушун кылып турду. Ошого байланыштуу күтүп калдык кыйла элечи. Күтүп турабыз. Ошол күтүп аткан кезде ар кандай историяларды, ар кандай историялар. Блин, мен да, действительно историялар кыйын, оор, татаал болгондордон бар экен. Ошого шүгүр кылам. Чоң кырсыктан сактады мени. Эми, конечно, өзүм үчүн сабак. Прошлое не вернешь дегендей, бирок өкүнүп неме кылгандан пайда жок. Бир гана неме кылыш керек. Зато жашы улантат. Бүт бар жакшы, эң жакшысы. Ошол. Анан получается саат 5:30да уже эмелерин толтурду, берди бизге, дело пияларын берип туруп, тияка барып ал жактан протокол жазып штраф төлөйт экенсиң. ДТПге, короче, ДТПге 10 000 экен, любой ДТПге 10 000 штраф экен, бирок ал 70%-тен 3 000 төлөйт экенсиң. 3 000 төлөп туруп, берки уже протоколдорду төлөш үчүн кассага барыш керек. А кассада дагы чектерди алып страховой барасың да. Ошол гана чектер менен кабыл болот экен да, страховой. Ал жак жабык, уже 5:30 жабып кетишкен. Ал жак уже эртең получается. Эртең ал жак отдельный история. Анан кийин бүгүн получается ошол эмени алдык, 5:30да алып туруп, кагазды алып туруп, толтурду. Все, тарс берди, барып машинаңды алып кете бересиң деди. Машинаны келип, азыр мынаке оталдырып турам. Походу жанагы дөңгөлөгүнө тийгенде датчиги эме калышы, жанагы типа занос болот деген датчик бар го. Кантип айтылат билбейм анысын. Ошондой болду, короче. Ошондой тема. 3 күндөн бери, мына 4 күндөн бери заряд канча болсо ошончо бойдон турат. Эч кандай турса иштекен жебейт экен. Ну это так, к слову. Естественно, мындай кебетеме машинадан жумуш кыла албайсың по-любому. Анан кийин машина менен эми эртең келип туруп, эмени страховой документтерин даярдап туруп, страховой уже понедельник барат экенбиз. Короче, ошондой окуя, короче. Анан чо, как, кандай болду, эмне болду деген еще дагы кийинки видеолордо. Пока что ушул моментке чейин ушундай информация. Баарыңарга чоң рахмат, колдоп коштоп, аябай жакшы сөздөр менен колдоп атасыңар, жакшы тилектер айтып атасыңар. Баарыңарга чоң рахмат, чын жүрөктөн. Эң башкысы баарыңа шүгүр баарыңа. Кырсыктан Кудай сактады, баарыңа шүгүр. Баарыңыздарга чоң рахмат туугандар. Улантабыз.